Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, туугандар. Бүгүн биз Жалал Абад шаарында, аэропортту билесиңер, туугандар. Жалал Абад шаарында өзү бир эле аэропорт жанында жүрөбүз, туугандар. Сиздерге сонун жаңылык менен келдим, туугандар. Видеону акыркы чейин көрүп, бул пайдалуу видео болуп атат эл үчүн. Башынан лайкты тапа-тап басып, каналга катталбагандар каналга катталып, элге баягы жөнөтүп, группаларга таратып коюңуздар. Выкуп таксопарк, достор. Выкуп таксопарк рекламасını баштадым. Выкуп болуп атат экен, достор. Жалал Абад шаарында экипаж таксопаркынын бардыгы билет. Мен биринчи күндөн бери, бул ачылгандан бери өзүм ушул таксопаркты көргөзүп келем сиздерге. Экипаж таксопарк Жалал Абад шаарында аэропорттун жанында да, Жалал Абад аэропортунун. Мындай выкупка машина беришти баштапты. Ошол боюнча толук маалымат алам дегендер видеону акыркы чейин көрүп, кийин комментария жазып, бирдекени жакшы сөздөрдү пайдасы тийген болсо, кийин рахмат да жазып коесуңар иншалла, туугандар. Азыр мен бул боюнча жалаң толук маалыматты сүйлөшүп алайын. Сиздер да угуп тургула. Өтө асан экен, өтө асан. Тыйыны да аз экен, достор. Выкуп первоначальный взносу да аз. Ошол боюнча азыр маалыматты алабыз иншалла. Ассаламу алейкум ака. Ака, иштериңиз болуп атабы? Денсиз? Тынчсызбы? Жакшы. Эмне жаңылыктар алып келдиңиз Жалал Абадка ака? Выкуп берип атам дейсиз. Выкупка биздин кыргыз жарандарга, Жалал Абадта иштегендерге, Москвада иштейби, Бишкекте иштейби, биз ушул 3 шаарда берип атасыңар. 3 шаарда Выкупка Яндекс Таксиде иштегенге Fit, Matiz, мындай Колос машиналарды выкуп алсаңар болот. Ал баягы первоначальный взнос кандай болуп атат ака? Матиздерге максимум 50 миңден өйдө первоначальный. 50 миңден канчага чейин? 80 миң дейлби? 70 миң дейби? Эми бул канчалык көп первоначальный болсо, ошончолук машина арзан түшөт. Болду. Кийинки төлөшкө да арзан. Бул азыр первоначальныйден мындай 50 миңден дегени бул просто акчасы минимуму болсун дегени. Бул багы страховка сыяктуу биз тарапка. Ошол акчаны берет. Допустим, 50 миң берсе, машиналуу болуп калат. Мисалда Матизге, да. Матиз, кичинекей Матизин бар. Сен Матизиң жок дейлик, бар дейм. Şu Matiz алып, сиз экипаж таксопаркта иштейм деп атат да, эл туурабы? Тыйыны 50 миң сомун бар келет сизге. Ушундай договор түзөт. И Матизди алып бересиңер. Матиз алып беребиз. Ишке орнотуп коесуңар аны. Ишке орнотуп, таксопаркка улап, условиясы обязательно ваше сонун экен да. Паркта иштейт. Күнүнө аренда плата 1000 сомдон. 1000 сом Матиздики, но арендасы 1000 сом выкуп болот. Күнүнө. Анан Фиттерге ошондой эле алам десе, Фит 150 миң первоначальный обязательно болуш керек. Мына Фиттики кымбатыраак. Булар кымбатыраак. Автомат. Эми баягындай мен мындай ойлоп карасаң, Матизде жүрөсүң. Туурабы? Машинаң жаңыраак кылгың келип атат, баягы Фит мингиң келип атат. Тыйының жок бирок. Матизди сатып, первоначальный взнос берип, Фитти алып, ошондой кылсак деле болот. Машинасын сатып, мына биздин водительдер ошондой кылып алган, Матиздерин сатып туруп, Фит кылып алган, да, как первоначально. Жеңил. Анан экинчи вариантыбыз өздөрү интернеттен табабы же тандаган машинасын деле чакырсак, барып көрүп баалашып, полный прозрачный биздики вот таксопарк экипаж берип атабыз. Частный өзүбүздүн атыбызда машина. Эч кандай алдамай жок. Если ишеничтүү неме болбосо, видеоролик кылып сактап койсо да болот да. Мына фактически деп коем, вот как договор, да, допустим, кутулгандан кийин алдап койбойбу деген немеси болсо, сомнение болсо, биз полный нотариальный кандай каалаган документин жасап беребиз. Условия ушул экипаж парк берип атат, ушуда иштеш керек. Жеңилдик. Мына карап коюңда, элге жеңилдик да. Азыр кичине тыйының бар, акчаң жок машинага. Бирок келип, мына тыйынды бердим, первоначальный взнос, машинаны алдым, ишке кеттим. Бул таксопаркта өзүңөр билесиңер, 1000 сом, эми азыр 1000 сом жөн эле табат. Жөн эле табат. Жакшы иштеген 3000 ам табып атат. Яндекс. Ушундай маалыматты, сонун маалыматты калтырып атам сиздерге. Бул маалымат азыр Жалал Абад, Бишкек, Москва шаарында выкупка ошол бир эле номерге шулга чаласыңар толук маалыматты берет өзү. Кандай выкуп Москвада кылса болот, кандай Бишкекте, кандай Жалал Абад шаарында выкупун. Москвада эми биздики автоном Kia Rio, Solaris'тер. Ол чоң машиналар. Ал отдельно тема. Fit ушулар, Matiz, Fit'тер вот Жалал Абадта. Жеңил машина. Вот ушул жерде офиске келип, толук маалымат алам, жүзмө жүз көрүшөм дегендер офиске келип кайрыла берсе болот.
экипаж таксопаркынан ушундай жаңылыкты сиздерге азыр жаңырттым. Азыр мен кирип, баягы диспетчер менен сүйлөшөйүн, кичине дагы мына парктын бонусу бар экен, ошону калтырып коеюн деген ойдо. Так, достор, ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ден соолук иштериңиз болот абы? Так, мен сүйлөшөлүк эми достор. Бул жакта азыр бул таксопарктын өзүнө кичине айтып өтүп кете турган бонустары бар экен да. Айтыңыз, кандай болуп атат? Кандай бул 1 числого баштала турган бир конкурсуңуз бар экен. Бизде жакшы жаңылык буйруса 1 июндан баштап 1 ай толук конкурс болот. 1 ай болот. 1 ай болот. 1 июндан баштап 30-на чейин болот да. Эң көп заказ аткарган водителибизге 10 000 сом акчалай белек беребиз. Экинчи место, үчүнчү место болот. Экинчи место 5 000 сом. Үчүнчү место болсо 2,5 000 сом болот. Анан такси кылбай деле мисалы досторуңузду чакырып, мисалы 1 айдын ичинде 20 водитель бизге чакырып келсеңиз, 20 водителиңиз бизде иштеген болсо 5 000 сом 20 водитель чакырган адамга беребиз. Чакырып иште берсең да, жөн эле мына экипажга алып келип, бизде эсте ошо алып келген адамдар иштеген болсо 5 000 сом беребиз ошо адамга. Машалла. Анан ар жума сайын бизде постоянно болот бул розыгрыш. Бизде иштеген айдоочулар билет. 60 литр бензин беребиз. Ар бир мисалы 3 место болот, анда дагычы. Бөлүнөт. 1 место 30 литр болот, 2 место 20 литр ушундай түшүп кете берет. Бул ар жума болот. Ар жума сайын болот ооба. Но выкуп темасына да мына достор 1 числодон 30 числосуна жакшы аракет кылып, выкупка машинаны алып, сизде жакшы тер тауып, биринчи место канча болуп атат ошондо? 1 место 10 000 сом. 10 000 сом караң. 10 000 сом жеңилдик болуп калат да, выкуп машинаны төлөп койгондо. Ошондой жеңилдиктер менен достор экипаж таксопарк сонун акция десеңер, акция дегиле адамдарга иш берип атат экен деп мындай туурабы? Машинаны ал, кичине тыйның болсо выкуп. 1 ай иштеп 10 000 сом утуп аласыздар. 1 ай жакшы иштеп экипажда 10 000 сом да утуп ал. Достор, бизде жакшы жаңылык ошол выкупка машиналарды берип атабыз. Арендага окшоп минесиздер, күнүнө 1000 сомдон которосуздар. Ошол которгон акчаңыздар бүткөндөн кийин машина өзүңүздөргө калат да. Машина өзүңүзгө калат. Иштеп бирдекеле болосун деген. Машалла, рахмат ака. Сонун маалымат калтырып койдук. Анан биздин мойкабыз бар. Ооба. Мойканы азыр иштеген водительдерге барып өздөрү полный жуучуп кетет, полный комплект 50 сом болот. Минута чектелбейт, мынча минутада жууп бүтөсүң келбейт. Каалашынча машинасын тазалап, жууп жүрсө, айдоочулардын ошончолук өзүнүн рейтингдери көтөрүлөт. Клиенттер дагы машинага чыкканда машинасы таза болуш керек да. Ооба да. Ошого карап эми мойканы ачып койгонбуз. Азыр мойканы да барып көргөзүп беребиз. Ооба, кеттик. Мен Мамутбек уулу Нурсултан, Жалал Абад шаарындагы Яндекс, анын ичинен экипаж Абад таксопаркында иштейм. Үзүрлүү иштеп атабыз. Каалоочулар болсо экипаж Абад таксопаркына келип катталып, ошол жерден жашооңузду жакшыртыңыздар. Иштеп, мээнет кылып үзүрүн көрүңүздөр. Достор, бул экипаж таксопаркынын мойкасы, жалаңкы айткан мойкасы болот, достор. Экипаж таксопаркында иштегендерге 50 сом экен, 50 сом келип, ушул жерде машинаңарды өзүңөр каалаганча жууп, тазалап, линияга чыгып иш кылсаңар болот экен, достор. Мен адресин калтырып кетейин. Бул мойка Токтогул паркты билгендер, Токтогул паркында мына. Бул жакта поликлиника баягы азыр ачылган жаңы поликлиника, ошонун алдында туугандар ошол мойкасы жайгашкан экен. Бая жөн эле машинамды жуам деп реклама сыяктуу көргөндөр келип машинаңарды да жууп кетсеңер болот экен. Бонустары жакшы экен бул мойканын, достор.